Бүгүнкү күнгө карата Баткен облусунда коронавирус илдетин жуктуруп алган жаңы 86 учур катталды. Буга чейин Кадамжай району Кызылкыя шаарында оору көп катталган болчу. Ал эми акыркы күндөрү башка район шаарларда да илдетти жуктуруп алгандардын саны кескин өскөнү байкалууда. Элементарный эле санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бербей, элементардык эле бет кап режимдерин сактабай, дистанциялык аралыкты сактабай, санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бербеген учурлар болуп атат, мындай ошо бет кап режимдеринен. Дарыгерлер алдын ала күз айларында божомолдонгон оорунун экинчи толкуну болооруна жарандардын кайдыгер мамилеси алып келүүдө дешет. Айтсак, облуска бет кап режими киргизилген деген менен жарандар сактык эрежелерин сактабай жатышат. Азыр эми алып келебиз. Азыр. Мен сабат элем, сабатны тагып келем. Санепид көзөмөлдөө борбору тарабынан түшүндүрүү иштери жүргөнү менен жергиликтүүлөр көңүл кош мамиледе. Буга чейин медицина кызматкерлеринин арасында илдетти жуктуруп алгандар катталган эмес болчу. Акыркы жумада 5 кызматкер ооруга чалдыккан. Баса белгилесек, облуста эпид кырдал курт бойдон калууда. Андыктан эрежени так сактоо зарылдыгы турат. Алтынай Мурзадолат кызы, Салам медиасы үчүн.